Балдарга арналган мойнуң үзүлгүр. Өлүгүңдү көрөйүн. Апасы менен баласы атаңа мынтип айтып кой макул, мындай кылып коебуз деп өзүнчө бир уруштуңуз макул, урдуңуз уулуңузду. Бүгүн биздин ичибиздеги атадан бала, ападан кызы капа болгондугу Анас радиаллаху анху пайгамбар асамга өтө көп кызмат кылган сахаба эле да. Анас радиаллаху анху пайгамбар алейхиссалам Мадинага келгенде кичинекей жаш балдардан 8 жаштагы бала болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде мухажир жана ансорлор белек кылып, үйлөрүнү бошотуп, пайгамбар алейхиссалату вассаламга кызмат кылганга даяр болуп күтүп алыштылар. Ар бири тапкан нерсесин белек кылып алып барып жатты да. Аялдары бир нерселерди берип жатты, эркектер да бир нерселерди берип жатты. Ар бир сахабанын оюнда ушундай нерсе бар эле, мен колумдан канчалык мүмкүнчүлүк келсе ошончолук динге кызмат кылып жардам берип калайын деген ою бар эле да. Ар бир сахаба ушул ойдой эле. Анас радиаллаху анхунун апасы Умму Сулейм өтө акылдуу аял эле. Эч нерсе таба албай калгандан Анас радиаллаху анху алып барып берди. Ey Аллахтын элчиси, сизге кызмат кылсын, менин эч нерсем жок, ушуну кызматчы кылып алыңыз депчи. Бирок Умму Сулейм радиаллаху анха айтып атат, мен эң кичинекей белек бердим деп. Бирок хакыйкатта эң чоң белек берди да. Себеп адамдын эң өзүгө жакшы көргөн, өзүгө эң жакын алган нерсеси анын уулу болот. Уулуну белек кылып динге кызмат кылсын деп берүү, бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунан бери келе жаткан амалдардан да. Ошол үчүн ар бир инсан жүрөгүнөн чечим чыгаруу керек. Мен динге жардам беришим керек. Кызмат кылышым керек. Эмне үчүн динге жардам беришиңиз керек? Себеп дин таркаса адамдарга бардыгы бактылуу болуп жаннатка кирет, ошол эле да. Башкалардын бактылуу болушу үчүн биз себепчи болуп калсак, анда бизге дагы Аллах Таала кененирээк, чоңураак, бийигирээк жаннат берет. Анас радиаллаху анху ушул хадисинде мынтип айтып атат да, дагы бир хадисте риваятында айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Сапарда жүргөндө дагы, хабарда үйдө болгон мезгилде да кызмат кылдым. Кайсы бир нерсени жасап койсом, эмнеге мындай кылып койдуң деп айткан эмес. Кайсы бир нерсени жасабай койсом, эмнеге жасабадың деп айткан эмес дейт. Ал эми качан үйдөгүлөр бир нерсе деп мени жемелей баштаса айтат эле, тийишпегиле. Тагдырда жазылган ушундай болуш керек болчу да деп айтат эле дейт. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам үйдүн ичинде кандай мамиле экенин көрсөтүп жатат. Бүгүн биздин үйүбүздүн ичиндеги уруш эмне себептен болуп жатат? Балдарды эмнеге урушуп жатабыз? Кыздарды эмнеге урушуп жатабыз? Эмнеге муну жасабадың, же эмнеге муну жасап салдың? Эмнеге сындырып салдың, эмнеге төгүп салдың, эмнеге жасабай койдуң мен айткан ишти деп урушуп жатабыз. Бирок кайсыл ата өзүнүн уулуну, кызыны намаз окубагандыгы үчүн, же жалган айткандыгы үчүн, же болбосо шариатка каршы бир туура эмес иш кылгандыгы үчүн урушкан? Бирок көпчүлүк аталарды көрүп жүрөбүз, дүйнө ишин кылбай койгондугу үчүн урушат. Бирок дүйнөнү буза турган иштерди кылгандыгы үчүн урушпайт да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам деди, тагдырдагы нерсе экен. Жасады, жасалды. Жасабай калды макул. Ошол үчүн адам бир акыбалды укканда, ошону оңдой турган ой менен ойлонуш керек. Бир нерсени уктуңуз, сизге бир кабар келдиби? Ошол кабарды уккандан кийин эми ушуну кантип жакшы кылсам деп ойлонуш керек экен да. Эми ушуну кантип жазаласам деген ойдо ойлонбош керек экен. Уруштуңуз макул, урдуңуз уулуңузду. Оңдолдубу? Жок, оңдолгон жок. Жасабай койду эле, кыйкырып урушсаңыз жасалып калдыбы? Жок. Атанын катуулугунан, атанын оройлугунан эмне болуп атат? Балдары менен аялы мунафык болот. Жалганчылыкты үйрөнөт. Апасы менен баласы атаңа мынтип айтып кой макул, мындай кылып коебуз деп өзүнчө бир партия болуп алаттар. Анан атасыга жалган айтат. Атасы өзүнчө аталык кылып жатат. Бирок анын себебинен балдарыны жалган айтканга үйрөтүп жатат. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үйдүн ичидегилерге болгон мамилеси ушундай эле да. Бир нерсени жасап койсо макул болуптур. Жасабай койсо да эч нерсе тагдырдан деп билиш керек. Ошол үчүн биз дагы айтышыбыз керек, үйдүн ичинде кандайдыр бир иш болсо, макул эми ушундай болуптур, эми эч нерсе эмес. Тазалап койсоң, чай төгүлүп калды. Жайып койсоң кургап калат, тамак төгүлдү, жууп койсоң тазаланып калат. Кыйкырсаңчы тазаланбайт.
Куру кабайт, эч нерсе болбойт экен да. Өзүңдүн кадырың кетет экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бүгүн биздин үчүбүздөгү атадан бала, ападан кызы капа болгондугу эч нерсе эмес деген нерсе жашоодо жок экен да. Бар экен жашообузда эки эле жерде экен. Конок келип чай төгүп алса, тамак төгүп алса, төгүлүп кет десе, эч нерсе эмес дейт экенбиз да. Сөйтүп эч нерсе кыла албайт экенбиз да. Не дейбиз азыр? Урушабызбы, кууп чыгабызбы? Эч нерсе дей албайбыз да. Балабыз төксө эч нерсени көрсөтмөкпүз да. Баласы төгүп алат, апасы кыйкырат, атасы болушат, апасы менен атасы төгүлүп кеткен чай үчүн урушуп жатат да. Экинчиси апендинин жоругунда бар экен. Бир апенди падышанын үйүнүн алдын жанынан өтүп калат да, ыйлап бул жакка карапчы. Анан баардыгы таңыркап карайт, буга эмне болгон? Падыша айтат, эми макул эми ыйлап бараткан дагы бир бечара турбайбы десе, бир азда кайра бул жакка күлүп кайтып баратат да. Анан падыша айтат, тетин чакырыш, эмне болгон? Бул жакка ыйлап баратат, андан бул жакка күлүп баратат деп жолугуп, эмне болду десе, падыша, жашоодогу кыйынчылыктарды элестетип, кыйналып, жолдо баратсам ташка жазып коюптур. Бул күндөр өтүп кетет, эч нерсе эмес деген. Туура дедим, эч нерсе эмес өтүп кетет деп, анан күлүп келе жатканмын дейт да. Жашоодогу кыйынчылыктарды эч нерсе эмес десең өтүп кетет экен да. Али биз кабырдагы, кыяматтагы кыйынчылыктарга салыштырып көрө элекпиз да. Ошол үчүн жашоодогу кыйынчылык, оорулуу, ачка калган, дагы башка маселелер убактылуу. Аллах бул дүйнөдө кыйынчылыкты берет, убактылуу берет да. Сынаш үчүн. Ал эми кабырдагы, кыяматтагы кыйынчылыктар, азаптар, алар убактылуу эмес алар. Алар сынаш үчүн эмес, алар жазалаш үчүн болот да. Ошондуктан бул дүйнөдө жеңил жашаймын деген инсан эч нерсе эмес деп жашаш керек. Үйдө кандайдыр бир балдарыбыз, кыздарыбыз, үй бүлөдөгүлөр туура эмес мамиле кылып алса, эч нерсе эмес деп койсоңуз, эң сонун ата болосуз да. Эң сонун башчы болосуз. Ошол үчүн Анас радыйаллаху анху айтып атат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылдым, урган эмес. Урушкан эмес. Неге жасадың да деген эмес, эмнеге жасабадың дагы деген эмес дейт. Бир жолу мен пайгамбар алейхиссалату вассалам бир кызматка жөнөттү эле. Барамын деген оюмда бар эле, бирок айттым барбайм деп дейт. Анан чуркка барып жолдо жаш балдарды көрүп алар менен ойноп калсам, пайгамбар сам келип артымдан кармап, бардыңбы мен жөнөткөн жака дегенде, о Аллахтын элчиси, азыр барам деп ошол жерден кайра чуркап кеттим дейт. Ошол жерде дагы эмне кылды? Пайгамбар сам мага эч нерсе деген эмес дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, мусулмандар ушундай кулк мүнөздүү бололук үйүбүздүн ичидегилерге балдарыбыз бизди мактап чыксын көчөгө. Мен атам мени урбайт депчи. Башкалар дагы сизге бала болуп алгысы келсин да. Үй бүлөңүзгө ушундай мамиле кылыңыз, сиздин жакшылыгыңызды айтып чыксын, аялыңыз ырдап чыксын эшикке чыгып, менин күйөөм мындай адам. Аябай жакшы адам, бизди урушкан эмес депчи. Апасы балдарга ушундай мамиле кылсын, менин апам жакшы адам деп калсын да. Мен апам эч урушпайт биз деп. Бизде бар го эң жаман апаларыбыздын сөзү балдарга арналган, мойнуң үзүлгүр. Өлүгүңдү көрөйүн. Бирок душманга муну айтпайт. Ушуну балдарга айтат да. Эмне үчүн? Кичинекей болбогон нерсе үчүн, кийимини чаңкылып келсе ойноп, мойнуң үзүлүп кеткир дейт. Үзүлүп кетсе отурасың анан ыйлапчы. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбызга, үйдүн ичидегилерге биздин эң жакшы мамилебиз болуш керек эле, бирок тескерисинче эң жаманы болуп калган да. Ошону Аллах жолуна чыкканда, даватта, сабактардан үйрөнүшүбүз керек, өзгөртөбүз иншалла. Аллах баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма